Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Төрага, жыйынга келбеген депутаттардын маянасы кыркылып, тизмеси коомчулукка чыгарылат. Бул тууралуу бүгүн 18 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу айтты. Төрага кийинки жумада каралуучу маселелер көп экенин белгилеп, эл өкүлдөрүн ага активдүү катышып берүүгө чакырган. Жогорку кеңеште каралуучу маселелер өтө көп. Шайлоого байланыштуу жыйындар өтпөй, өтө зарыл мыйзам долбоору күтүп турат. Мындан улам кийинки жумадагы жыйындарга активдүү катышып бериңиздер. Тартип катуу болот. Келбеген депутаттардын маянасын кыркабыз, себеби жок келбегендерди коомчулукка жарыялайбыз. Эл сиздерге биздин округдун маселесин айтып турат деп ишеним берди. Активдүү катышпаган депутаттарды маалымат каражаттары аркылуу чыгарабыз. Эл билсин, кайсы депутат кайда жүргөнүн, дейт төрага. Москва облусундагы мектепте каза болгон Кабилжон Алиев Тажикстанда жерге берилди. Бүгүн 18 декабрда эртең менен Одинцовдогу мектепте каза болгон Кабилжон Алиевдин сөөгү анын мекени Тажикстанга жеткирилип, андан соң Шахирнов районунун Аджам айылындагы туугандарынын бединин үйүнө алып барылды. Катуу жааган жамгырга карабастан, коштошуу зыйнатына Тажикстандын бир нече аймактарынан көп сандаган адамдар келишти. Коштошуу зыйнаты Шахирнов районунун Акрам Хасанов жамаатына караштуу Аджам айылындагы мечитте өттү. Андан кийин 10 жаштагы мектеп окуучусу жерге берилди. Кабилжон Алиев Одинцово округуна караштуу Горкийки кыштагына жайгашкан Успенск орто мектебинде тазалоочу болуп иштеген Нилуфар Сафоеванын уулу болгон. Каргашалуу окуядан кийин баланын апасы жана иниси Тажикстанга учуп кетишкен. Маалыматка ылайык, Кабилжон Алиев 15 жаштагы ненацист өспүрүм Тимофей тарабынан кол салуунун курмандыгы болгон. Мектептин 4-класстын жетекчиси Алина Файзулаева коридордо колунда бычак кармаган өспүрүм көрүп, балдарды шашылыш түрдө класска киргизе баштаган. Ошол учурда Кабилжон башка окуучуларды сактап калуу максатында кол салуучунун көңүлүн бурам деп чечинип, тепкич тарапка чуркап кеткен. Кол салган өспүрүм аны кууп жетип, мойнуна бычак менен соккуруп өлтүргөн. Андан соң кылмышкер маркумдун жанында селфи тарткан. 10 жаштагы баланын каза болушу коомчулукта чоң резонанс жаратты. Одинцово округунун тургундары Кабилжонун элесине арнап мектептин жанында мемориал түзүштү. Ал жерге ата-энелер балдары менен кошуналар жана кайдыгер эмес жарандар келип, гүлдөрдү жана жумшак оюнчуктарды калтырып жатышат. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Одинцовдогу мектеп окуучусунун өлүмү боюнча Орусиянын элчисин чакырды. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Одинцовдогу 4-класстын окуучусу тажик жараны каза болгондон кийин улут аралык кастык негизиндеги кол салууну кескин айыптады. Эскерте кетсек, каргашалуу окуя Орусиянын Подмосковье облусунун Одинцово районундагы Горкийки айылындагы Успенск орто мектебинде орун алды. Анда Тимофей аттуу ошол эле мектептин окуучусу мектепке бычак менен барып окуучуларга кол салды. Анда 4-класстын окуучусу Кабилжон Алиев каза тапты. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги каза болгон баланын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруусун билдирди. Окуяга байланыштуу Тажикстандагы Орусиянын элчиси Сергей Григорьев Тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ага окуяны тез арада объективдүү жана адилеттик менен иликтөө, ошондой эле күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жоопко тартуу талабы менен нота тапшырды. Ошондой эле Тажикстандын Орусиядагы элчилигине каза болгон окуучунун үй бүлөсү менен туруктуу байланышта болуу жана бул маселени өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди.
Ошто Тажикстандын башкы консулдугун ачуу маселеси талкууланды. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода менен жолугушту. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын Ош жана Худжан шаарларында башкы консулдуктарды түзүү боюнча тапшырмаларын ишке ашырууну талкуулашты. Мындан тышкары тараптар активдүү кызматташуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, консулдук тармактагы өз ара аракеттенишүүнү мындан арыда чыңдоого даяр экенин билдиришти. Нурлан Мотоев мурдагы жубайы көз жарып олду болгонун билдирди. Мурдагы саясатчы Нурлан Мотоев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу мурдагы жубайы Элнура экөө олду болгонун билдирди. Мотоев банктан иштеп тапкан акчасын чыгарып алууга келгенин жана ал каражатка уулуна үй алып берүүнү көздөп жатканын айтты. Ошондой эле толкунданып жатканын да кошумчалады. Мындан тышкары балдарына үйлөрдү алып берип, каралашып турарын да билдирди.